Биринчи аялыма бир балага алимент төлөймүн. Баламдын атына карта аштырып, ошого которуп турсак болобу? Балам 18 жашка чыкканда өзү ала турган кылып, эмесе төлөнгөн алимент балама тийбейт, себеби ал жерде аялымдын эжеси дагы ажырашкан, анын дагы жаш балдары бар. Мен төлөгөн акча балама тийбейт, апасы жок кылып салат баарын. Ошого карта аштырайын дегем. Бул жерде соттун чечиминде өндүрүп алуучу катары, демек, баланын апасы, демек, сиздин мурдагы жубайыңыз көрсөтүлгөн. Демек, өндүрүп алуучу сиздин мурдагы жубайыңыз. Ал ошол акча каражатын демек, балаңызга эмес, түздөн түз сиз мурдагы жубайыңызга беришиңиз керек. Ал эми бул алимент деген бул ай сайын ошол баланын тамак ашына, кийим кечесине, деги эле жашоо тиричилиги үчүн керектелүүчү мындай муктаждыктарга пайдалануучу акча каражаты болгондуктан бул 18 жашка чейин аны топтобой ошол ай сайын муктаждыгына жараша берилиш керек. Албетте, эгерде өндүрүп алуучу, демек, сиздин мурдагы жубайыңыз менен макулдашсаңар, анын эч кандай каршычылыгы жок болсо, бүгүнкү күндө өзү аны багып чоңойтууга мүмкүнчүлүгү бар болгон болсо, анда сиздер бул акча каражатын ал 18 жашка толгонго чейин албетте эсеп ачып, аны топтоп 18ге чыкканда же андан дагы мындай 20 дейбизби, 25 дейбизби, каалаган убакытка чейин да топтогонго силердин укугуңар бар. Бирок эгерде сиздин мурдагы жубайыңыз каршы боло турган болсо, анда сиз бул алимент акча каражатын ай сайын өз убагында мындай төлөп турууга милдеттүү болосуз. Себеби соттун чечими аткарылыш керек. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 95-берене нике бузулгандан кийин мурдагы жубайынын алимент алуу укугу, бул үчүн тиешелүү каражаты бар мурдагы жубайынан сот тартибинде алимент талап кылуу укугуна төмөндөгүлөр кош бойлуу кезинде мурдагы аялы, ортодогу бала төрөлгөн күндөн тартып 3 жыл бою аны багууга жүзөгө ашырган мурдагы жубайы, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү ортодогу баланы ал 18 жашка чыкканга чейин багып караган же бала кезинен биринчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп саналуучу ортодогу баланы багып караган жардамга муктаж мурдагы жубайы, нике бузулганга чейин эле же нике бузулгандан кийин 1 жылдын ичинде эмгекке жөндөмсүз жардамга муктаж болгон мурдагы жубайы. Эгерде жубайлар узак мезгил бою никеде турушса, нике бузулган учурдан тартып 5 жылга чейин пенсиялык куракка жеткен жардамга муктаж жубайы. Нике бузулгандан кийин мурдагы жубайына алимент берүүнүн өлчөмү жана тартиби мурдагы жубайлардын ортосундагы макулдашуу менен аныкталышы мүмкүн.